Инна анзалнаху фи лайлатил қадр. Biz Құранды Қадыр түнінде түшірдік. Пайғамбарымыз айтқан: "Күллу уммати ядхулунал жанна илля ман аба." Менің үмметтерімнің арасынан барлығы бейішке кіреді, арасынан баш тартқандары ғана бейішке кірбейді. Я Расулалла, кім баш тартады? Кім баш тартады шындап? Бізде андай оптым қыла тұрған ибадат жоқ. Мен 40 күн даватқа шығып кеттім. 40 күн ешқандай дүниеге мақсат жоқ. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мешіт салып баштағанда деле башында ура менен жақсы кете берет. Бирок эң аяғына келген уақытта оор көрүнө берет да. Рамазан оразасында деле ушундай. Башында таравих намаздарды активный окуп, оразалардагы жеңил болот. Бирок акырлаганда бир аз алысыра берет, ал албетте шайтандан. Пайгамбарыбыз бул Рамазан акыркы оңунуктөрүндө куду ушундай аракет кылат эле, тынымсыз катуу аракет кылат эле. Ага кошумча Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө бир түн бар, бир түн 10 күндүн ичиндечи. Ошол түндөгү эле кылган ибадат жетиштүү. Бир эле түнү 1000 айдан жакшыраак болгон кадыр түн бар. Ошол акыркы 10 күндүн ичинде. Көбүнчө хадистер бар. 21-ci түндө, 23-cü түндө деген хадис бар, 25 деген хадис бар, 27-ci түн деген хадистер бар. Көбүрөөк 27-ге биз эл көбүрөөк аракет кылабыз го. Бардыгына хадис бар. Ошол туура хадис Рамазандын акыркы 10 күндүгүнүн так күндөрү деген дагы бир хадис бар, 21-ин өзүнчө келет, 23-ин өзүнчө келет, ошонтип 27-син өзүнчө келет. Эми биз мындан эмне кылышыбыз керек? Мына эмне кайсы эмнени түшүнсөк болот? Демек акыркы 10 күндүктүн баарын деле тута бериш керек. Айрыкча так күндөрүндө. Кадыр түн тууралуу келген сүрөнүн тафсирлеринде келет. Бан Исраилдан бир адам колуна курал алып, Алла жолунда 1000 ай согушат. Үйдөн бисмилла деп чыгып кеткен Алла жолуна 1000 ай жалаң ибадатта. 1000 ай жалаң ахирет үчүн жүгүрдү. Башка эч кандай нерсе жок. Мына бизде ажылыкка чыгып кетебиз го. 1 ай Алланын жолунда. Жосу умрага 14 күнгө же 1 айга кетилет. Мына бисмилла деп чыккандан баштап 14 күн только Аллахтын жолунда. Же болбосо мен 40 күн даватка чыгып кеттим. 40 күн эч кандай дүниеге максат жок. Же мешитке эткафка отурат, мисалы 10 күн, же 5 күн, 2 күн, мен башка максат жок. Жалаң Аллахтын ыраазылыгы үчүн кетип атам деп ибадатка бөлүндүк го. Чынын айтканда, ошол бөлүнгөн убакыттардын бардыгында дүйнө максат кылынбагандыгы себептүү жалаң ахиретке кетет. Жада калса же уктаганы деле, тамактанганы деле соопка айланып кете берет. Бирок бул адам 1000 ай жүргөн да. 1000 ай канча болот? 83 жыл 4 ай. Бир адамдын толук өмүрү Алла жолунда кетти. Сахабалар өзүн аябай жаман сезишти да. Сахабалардын кайгырган жери эми алар көп жашаптыр. Эми 1000 ай кичинекей өмүрүн бир бөлүкчөсүн бергенде эле биз өмүр бою жашагандан дагы көп жашап коет, көп ибадат кылып коет экен. Дегенде Аллах Таала ушул сүрөнү түшүрдү. Инна анзалнаху фи лайлатил қадр. Biz Құранды Қадыр түнде түшірдік. Ва ма адрака ма лайлатул қадр. Қадыр түн қандай түн екендігін білесің бе? Лайлатул қадр хайрун мин алфи шахр. Қадыр түн 1000 айдан дағы жақшырақ түн. 1000 айдан дағы жақшырақ түн дегені погодасы жақшырақ деген майында емес. Атқарылған сооптуу амалдар көбүрөөк жазыла турган күн. Ошол түндө эчтеке кылбай эле, мешітте эле отуруп коюң, жөн эле. Ибадат кылбадыңыз, дарат алып келип отуруп койдуңуз да. Таравихтер окуганда мындай отуруп эле койсоңуз дагы 1000 ай отуруп койгондой сооп болот. Мешіттин ичиндечи. Эгер намаз окуп койсоңуз 1000 ай намаз окуп койгон. Ошол түндө эмне жакшылык? Бирөөнүн ботинкасын ботинка койгучка коюп койсо эле түзөп койсо 1000 ай ошо иште кайталагандай болот. Жок, андан дагы жакшыраак болот. Анткени Куранда хайр андан жакшыраак деген да. Демек, бир күндө ушул акыркы 10 күндүктө
эптеп тауып кадыр түнгө эле илешсек, ошол бир адам 83 жыл кетирген өмүрүнөн жакшыраак болот экен. Бул мүмкүнчүлүкпү? Кандай дедиңиздер? Алабызбы мүмкүнчүлүктү? Мындай бизге возможность да булчу. Чоң мүмкүнчүлүк. Неге дегенде Алла Таала бизге райым кылып, бул үммөттүн өмүрү кыскараак. Төбөсү менен жер казса дагы жетпейт убактысычы. Бирок Алла Таала ушундай бир жеңилдик кылып берген. Коэффициент деп коет го, билесиздерби? Азыраак күч жумшайсың, азыраак убакыт жумшайсың, көп нерсеге жетесиң. Ушул бир эле түндө бир өмүрлүк ибадат бар. Тарайх бүтөт го. Бүткөндөн кийин 99% адам кебей койсор, а? Тарайх бүттү да, акыркы элестетиң, эртең айт дегенде тарайх окубайбыз да. Куптанга 2 сап калабыз да. Шундай таштап аткан, мындай бой пайгамбарыбыз жыл бой тарайх окуган. Болгону Рамазанда мешитке чыгып окуган да. Сахабалар ушундай болгон, мешитке келип, мына мешитибиз ачык. Качан түнү уйкуңуздар бузулган болсо, же үйдө жеңемдер менен мамилеңиздер жакшы болбой калса, шап туруңуздар да келе бериңиздер, мешит ачык. Не кереги бар? Кичине баягындай нерв кашайтып турган сөздөр болгон болсо, чат телевизор жандырып, же телефон чукуш, не кереги бар? Чат эшикке чыгыңыздар дагы, келип даратамабаңыздар. Даратканды алып даратканынча. Мешитке келиңиздер. Бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Пайгамбарыбыз оорчулукта дагы, жеңилчиликте дагы намазга кайрылган. Остаину бис-сабри вас-салаа деп Аллах Таала буйруган. Силер сабыр кылыш менен жана намаз менен жардам сурагыла Аллах Таалага. Бул бизге Аллах Таала берген жеңилдик. Таштап атпайлы. Таравихти дагы, орозону дагы андан кийин эле тутсак, Аллах Таала бизге улантырып берет. Кадыр түн бизге ушундай болуп келген. Бир эле түнүнө илешкен болсок. Ошого биз сиздерден суранабыз. 1 эле 27-ни күтпөңүздөр. Ооба 27 жөнүндө кадыр түн тууралуу хадис келген. 27-де деп. Бирок только 27 деген хадис жок. Пайгамбарыбыз сахабаларга кадыр түн качан болорун айтып аткан учурда 2 адам наракта айтышып кетет. Азырам кээде мешитте айтышып кетет го бири-бирине. Ошондо ага ачуусу келип атып унутуп коет. Ошо ойдон айтылбай калган. Бирок айтылбай калгандан себеби болгон биз көбүрөөк издешибиз үчүн. Толук айтылган эмес. Ошого 27-де гарантия жок. Түшүнүктүү кылышын айтабыз да. 27-де эле ибадат кылып туруп башка маалда уктамай жок. Мынакей уже 3-4 күн өтүп калды. Күндө эгерде күч жетсе, түндүн жарымына чейин карап коюңуздар. Ошондо кадыр түндүн жарымына чейин кармаган болот. Эгерде андан дагы күч көбүрөөк болгон болсо, толук кармап коюңуздар. Ошо абалга жарашачы. Бирок ошол акыркы 10 күндүктүн так күндөрү деген хадис бар иншалла. Ошого бүгүн дагы иншалла келсеңиздер жакшы болот. Коэффициенттүү амал дедик го. Биздин жаш өмүрүбүз 70-60 менен 70-тин ортосунда дагы биз сезонный иштерди аткарсак, соопторубуз ашып кетет дагы, бейишке киргенге мүмкүнчүлүк болот. А эгер ошол сезонный ибадаттарды калтырсак, анда биз уткурабыз. Мисалы бирөөлөр бар, түшүнүктүү кылайлы, бизнеси бар. Сезонду иштейт. Бир жылда 3 эле күн сезон бар. Бир жылда 3 күн иштейт. Ошол 3 күндө элдер жылда иштегенин табат. Башка күндөр ошол 3 күнүнө даярданат да. Ушундай бизнестер бар да, билесиздер, а? Бирок ошол адам ошол 3 күнгө келгенде уктап койсо эмне болот? Ачка калат бул. Ошого койгон жердин арендалары, убактысы, обороттогу акчалардын баардыгы кетет алчы. Башка ибадаттар ойлонбой эле көрөлү баягы. Бир палан деген түн бар экен, тигин деген түн бар экен. Мисалы барат түнү бар экен, анан бир нерсе түн бар экен дейлүү. Мындай накта Куранда келген кадыр түн бар, ошого урунайлы. Накта келген 6 күндүк роза бар. Дагы кайсы бар? Ал-Харамда окулган сооп 100 000 кесе, кээде кичине акча жумшап, ошол жерде окуганга аракет кылайлы. Кыскасы, ушундай соо көп боло турган амалдарды көбүрөөк кылган болсок, анда биз утабыз, болбосо жок. Мисалы, такси сагаларыбыз коэффициент боло турган жерлер бар. Бул жерде башка убакта 500 сомго бара турган жерге 1000 сомго бара турган учурлар болуп калат. Ошондой учурларын кармаса, анда ал адам көбүрөөк кирешеге болот. Биздин дагы үммөт мына ошондой
соо көп болгон иштерди гана аткарган болсок жетишебиз, болсо жетишпейбиз. Өмүр кыска, чынын айтканда. Жанагы Муса пайгамбардын доорунда жанагы аял айткандай, алар үйлөнбөйбү? Алар 70 жылга бала чака болбойбу? Алар 70 жылдын ичинде үй салбайбы деген. Бирок биз жетишпей атабыз, кандай жетишпей атабыз? О баштапкы жаштагылар барга үйлөнгө чейин үй салып жетишпей атат да. Өлө тапа жер казыпчы. Бирок ошо дүйнөгө аракет кылгандан жарымынча эле ахиретке амал кылып койгон болмосок, мен өлүп калганга чейин жетишип калайын, өмүрүм кыска болуп атат депчи. Анда бейиш биздики иншалла. Биз дүйнөгө аракет кылганда кандай аракет кылынат? Намаздарды дагы таштап, керек болсо Алла сактасын, арам алел дагы кээде көз жумуп койгон учурлары болуп калат. Ошонун эсебинен жандал бастап жетип атабыз, бизге дүйнө берилип атат. Бирок ахиретке анчалык жандал бастоо болбой атат. Эгер ахиретке дагы биз ушундай жандал бастап турган болсок, бизге бейиш берилет. Бейиш биздики. Пайгамбарыбыз айткан: "Куллу уммати ядхулунал жанна илля мен аба." Менин үммөттөрүмдүн арасынан бардыгы бейишке кирет, арасынан баш тарткандары гана бейишке кирбейт деген. Я Расулулла, ким баш тартат? Ким баш тартат чындапчы? Бейишке киресиздер, туурабы? Каалайсыздар. Баш тарткандар болот экен. Ким баш тартат деген вопрос чыкты да, биз оюбузда келгенде элечи. Ушуну сахабалар сурады. Ким баш тартат? Дедилер. "Мен атуани дахалал жанна." Ким мага моюнсунса, бейишке кирдиң. "Ва мен асани." Ким мага моюнсунбай өзүң билгенин кылса, фақат аба, ал бейишке киргенден баш тартты. Башка бир хадисте менин сүннөтүм Нух пайгамбардын кемеси сыяктуу. Кеме битти дүйнө жүзүндө. Калган бардыгы өлөт, бир гана кемеге кирген санактуу адамдар гана тирүү калат. Бул пайгамбардын сүннөтү. Башка вариант жок. Ойлонбойлу, так. Кээде мындай ойлор чыгарат. Так, мен мына иштерди бүтүрөм дагы, мынанча жашка киргенде вообще мындай иштерди кылып таштайм. Мунаны кылам дагы, мына бизнес бүтсө мунун пайдасын мында кылам. Андай эмес. Бизде андай оптум кыла турган ибадат жок. Мисалы, мына иштерди бүтүрөйүн, жатып алып тынбай зикир кылам. Андай эмес. Бизде бардык ибадаттар аралашып кете берет. Уктаганда турганда зикир, уктагандагы зикир. Уктагандагы убакыт бар, тургандагы убакыт бар. Уктай бере турган убакыт бар, укташ арам болгон убакыт бар, намаз убактары. Үйгө киргенде чыкканда зикирлер бар. Кечке эле намаз эмес, 5 убакыт намаз бар. Өз ордунда бар. Ошол эле маалда иштей турган убакыттар бар. Бирок бардыгын өз убагын алып кете бергенде бир моментте комплекстүү соопка ээ болобуз. Шайтан алдайт. Азыр пока бир жансыл иш кылыр. Бизнесте ошондой болушу мүмкүн. Башка нерсеге алаксыба, только бир багыт менен иштет депчи. Жок, ибадат андай эмес. Ибадат керек болсо жатып алам ибадат кылынат. Жатканда деле зикир кылынган болсо, ошол жатканда деле дуа менен, жатканда деле куптандан кийин эртерээк баамдатка даярданып уктаган болсо деле анда дагы сооп болот. Өзүнүн орду менен болот.